58 жылдан бeri цирк өнөрүн аздектеп, адамга шаттык менен күлкү тартуулап келген Кадырбек Тажиев бүгүн 75 жашка чыкты. Миллиондогон адамдарды мыйыгынан жылмайткан чебер өзүн бактылуу сезгиси келген адам күлкүнүн баркын билип, күн сайын жылмайганды үйрөнүшү керек деп кеңеш берет. Бул клоунада жанры бул кесип эмес да. Бул адам баласынын жашоосу. Ошо тамаша мененчи билинбей каткырып күлүп элдин баары кол чапса жыргап эле анан эле 75 жашта эле келип калдым. Бирок мен Кудайыма ыраазымын. Мен ушу 75 жашта машина айдатып, манежге чыгарып иштетип койгону ыраазымын. Бул адамдын иш кабинети өзүнүн гана эмес, бүтүндөй кыргыз циркинин таржымалын камтыган музейге окшош. Бүткүл өмүр чыгармачылыгын кыргыз циркине арнаган инсан эмки убактысынын көбүрөөгүн таланттуу балдарга шарт түзүп, аларды өстүргөнгө бөлгөнү жатат. Кыргызстанда азыр акробатика деген жок да. Ошо акробатика жагынан балдарды даярдап, балдар циркин уюштурайын деп атам. А балдар цирки алар чоңоет да, чоңойгондон кийин мына кыргыз мамлекет циркинин артисти деп эле иштеп кетишет. Бирок ошол кичинекей балдарды манежге чыгарып иштетейин деп атам да. Кудай буйруса, эмдиги жылы 20-октябрда кыргыз циркинин 60 жылдыгы деп ушул балдар циркин чыгарайын деп атам. Кадырбек Тажиевдин жубайы дагы өзү менен бирге 44 жыл бою акыл шерик кесиптеш болуп, бирге түтүн булатып келе жатышат. Ошончо жылдан бери маанай көтөрүүнүн устасы болгон жароокер, жапакеч мындай адамды башка эч бир жерден кезиктире алган эмес. 44 жылдын ичинде албетте турмуштун ачуу таттуусун чогуу көрүп, эриш аркак болуп чогуу жашап келатат. Мен эки дүйнөдө ыраазымын Кадырбекке. Клоун менен жашоо деген баары менен сурашат да, тааныштар, достор, клоун менен жашаган сиздин турмушуңуз мындай эмес эле, майрам болуш керек деп. Чынында майрам, кээде турмушта ар кандай болот эмеспи? Көңүлүң чөккөн убакта, ошол убакта бири-бирибизди колдоп, бул бат эле адамдардын көңүлүн бат эле көтөрүп коет да. Юбилейлик жакшы маанайга тоскоол болгон бир гана жагдай болгонсуду. Цирктин жетекчилиги башка күндү таппай калгансып, метр менен келишимди улантпай тургандыгын угузган катты анын туулган күнүнө утурлай алып келип тапшырышкан. Тариел Чуңгулов, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.